Салам достор, Сингапур керемети деп аталган көрүнүш коомдо Сингапур экономикалык көйгөйлөрдү гана жоюбостон азыркы коомдун эң маанилүү илдеттеринин бири коррупцияны да жок кылган өлкө деген пикирди жаратат. Мындай пикирди көбүнчө Сингапурга экинчи өмүр берген адам катары мурунку өлкө лидери Ли Куан Юнун эгерде коррупцияны жеңүүнү кааласаң, досторуң менен туугандарыңды түрмөгө камоого даяр бол деген цитата менен бекемделет. Же болбосо анын дагы бир белгилүү цитаталарынын бири: "Үч досуңду түрмөгө отургузуудан башта, сен эмне үчүн экенин так билесиң, алар эмне үчүн экенин билишет." Позиция ушунчалык радикалдуу болгондуктан ага кошумча эч нерсе жок. Бирок Сингапурдун бузулбас горизонтунда баары ушунчалык булутсузбу? Келиңиздер, коррупцияны жеңген өлкөнүн реалдуу абалын карап көрөлүк. Достор, силер Салам Дүйнө каналындасыз. Каналга каттала элек болсоңуз, сөзсүз катталып, көбүрөөк лайк басканды унутпайбыз. Аты жөнүм Алмаз Бекжанов. Менин Instagram баракчама катталыңыз шилтемесин ушул видеонун астына таштаймын. Кеттик анда. Биринчиден достор, Сингапур тууралуу кандай кызыктуу маалыматыңыз бар? Чогуу комментарийге бөлүшө кетиңиз. Ал эми шаар мамлекети жөнүндө эч нерсе уга электер үчүн бир нече кадрлар. Аянтынын чоңдугу Бишкек шаарынан Алтоо келген, же болбосо Талас областынын жарымындай болгон шаар мамлекети Сингапур жакыр өлкөдөн дүйнөлүк лидерлердин бирине айланган. Өлкөдө орточо айлык акы $4000 түзөт. Жаңы жогорку окуу жайды бүтүрүп келген Адис айына $3000 эмгек акы күтсө болот. Ошол эле учурда мисалы медициналык кызматтардын баасы Европа менен АКШга караганда кыйла төмөн. Болбосо бир убакта Сингапур минералдары жок саздуу аралдардын тобу болгон. Жада калса таза сууну материктен ташып келүүгө туура келчү. Мындан тышкары көп улуттук калк карама каршылыктар, агрессивдүү кошуналар, согуштан кийинки кризис жана кеңири жайылтылган кылмыштуулук. Анан албетте коррупция абсолюттук нормага айланган. Өлкө Британиянын колониясы болуп турган кезде коррупция күнүмдүк көрүнүш болчу. Анткени өлкөнүн калкынын көбү кытайлар, алардын менталитети жана каада салты чиновниктер менен белексиз байланышууга жол берген эмес. Согуштан кийинки мезгил ого бетер начарлаган. 1959 жылдан баштап Сингапур Британ империясынын курамындагы өзүн башкаруучу мамлекет болуп, лидер Ли Куан Ю премьер-министрлик кызматка киришкенде жылыш башталган. Көбүнчө Сингапурдун негизги органына, коррупцияны иликтөө бюросуна CPIB-ге тиешелүү болгон. Ал органга мыйзам бузгандарды жоопко тартууга чоң мүмкүнчүлүк берген. Жаңы өкмөт коррупцияны иликтөө бюросуна жеке байланыштарга карабастан жана өзгөчөлүктөргө жол бербестен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууну жоюу милдетин койгон. Иликтөөнүн объектисине министрлер кабинетинин мүчөлөрү, жада калса премьер-министрдин жакындары да айланган. Күнөөсү жок экенин далилдей албаган чиновникти үй мүлкүн конфискациялап өзүн абакка алчу. Кээде эң жакшы кутулдум дегенде ири өлчөмдөгү айып пул төлөп кутулушчу. Сингапурда айып салуу системасы абсолюттук абалга келтирилген. Анын үстүнө коррупцияны иликтөө бюросу Ли Куан Юнун өзүнө жана анын үй бүлөсүнө каршы бир нече жолу иликтөө жүргүзгөн, бирок натыйжа болгон эмес. Коррупцияны иликтөө бюросунун ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө бир нече федералдык министрлер, профсоюздардын жетекчилери, коомдук ишмерлер, мамлекеттик компаниялардын топ менеджерлери камакка алынган. Мыйзам баарынан бийик тургандыгы үчүн премьер-министр коррупция боюнча күнөөлүү деп табылганда жакын досун да түрмөгө камаган. Курулушчуларга мамлекеттик жер тилкелерин бергени үчүн $800,000 накталай акча алган улуттук өнүктүрүү министри Тэ Чин Ван өз жанын кыйган. Ли Куан Юга жеке дарегине жанкечтилик катында ал мындай деп жазган: "Чыгыш элинин асыл мырзасы катары мен катачылыгым үчүн эң кымбат бааны төлөсөм адилеттүү болот деп эсептейм."
Коррупцияга каршы программанын дагы бир элементи. Сингапурда иш жүзүнө өкмөттүк кызматкерин күнөөлүү презумпциясы киргизилген. 1960-жылы өкмөт кызматкери өзүнүн тапкан каражатына ала албаган мүлккө ээлик кылгандыгы, коррупциялык кирешелери бар деп пара алуу фактысын далилдөөгө жол берген мыйзам кабыл алынган. Кызмат адамынын ар кандай алган сыйакылары, белектери пара катары эсептелген. Эгерде чиновниктин күнөөсү далилденсе, анда анын мүлкү конфискацияланып, чиновник ири өлчөмдөгү айып пул төлөп, кыйла татыктуу мөөнөткө түрмөгө отургузулган. Ошол эле учурда анын үй бүлөсү шерменде деп эсептелип, жана үй бүлө мүчөлөрүнүн бири да Сингапурдан жакшы жумуш таба алган эмес. Таза иштөөнүн кепилдиги катары чоң айлык. Үчүнчү элемент. Чиновниктердин айлыгы кыйла көтөрүлгөн. Мамлекеттик кызматкерлерге эң жогорку маяна төлөнүшү керек. Анткени алар татыктуу жана чынчыл өкмөттүн өкүлү. Эгерде алар аз айлык алышса, алар коррупциялык иштерге азгырылышы мүмкүн деп Ли Кван Ю айткан. Айлык акынын жогорулашы мамлекеттик секторго мыкты адистердин келишине алып келди. Өлкө экономикасы тез калыбына келе баштаганда, чиновниктердин айлыктары жеке сектордун кирешесине жараша көтөрүлө баштаган. Мамлекеттик кызматкерлердин жана жооптуу кызматтарда иштеген соттордун айлык акысы жеке корпорациялардын топ менеджерлеринин деңгээлине чейин көтөрүлгөн. 1990-жылдын башына карата башкы соттун айлыгы жылына $1 миллион ашкан. Массалык маалымат каражаты. Табылган, айтылган коррупциянын бардык фактыларын чагылдырган көз карандысыз объективдүү массалык маалымат каражаты түзүлгөн. Ашыкча чыгым пара менен кармалган чиновник дароо биринчи беттердин каарманына айланчу. Массалык маалымат каражатына болгон эркиндиктин кесепетинен кадимкидей дагы бир бийлик бутагына айланган. Биздин өлкөгө тиешелүү менин жеке оюмду айта турган болсом, акылдуу өз катасынан үйрөнөт. Даанышман болсо башкалардын катасынан сабак алат демекчи достор. Өзүбүздө эмнени өзгөртүү керек экенин түшүнүү үчүн башка ийгиликтүүлөрдүн иш аракеттерин кайталоо жетиштүү деп ойлойм. Көчүрүү, кандайдыр бир жол менен тууроо көпчүлүк учурларда колдонуу пайдалуу. Ли Кван Ю өзүнүн Сингапурдун экономикалык керемети аттуу китебин бул өлкөнүн өнүктүрүү боюнча дүйнөдөгү биринчи окуу китеби деп айтчу. Сиздин оюңуз кандай? Коррупцияны кантип жеңсе болот? Оюңузду сөзсүз комментарийге жаза кетиңиз. Кыскача жыйынтыкты айта турган болсок, Сингапурда коррупцияны кантип жеңген? Коррупцияга каршы күрөштүн эффективдүү ыкмалары. Биринчиден, жогорку чиновниктердин сот иштерин кеңири чагылдыра турган көз карандысыз массалык маалымат каражаттары. Экинчиси, мамлекет башчысына да каршы иштерди иликтей турган атайын бөлүм. Үчүнчүсү, күнөөлүү презумпция. Кызмат адамы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн аша чаап жашаса, өзүнүн күнөөсүздүгүн өзү далилдеши керек. Төртүнчүсү, катуу жазоо. Бардык мүлкүн толугу менен конфискациялоо. Бардык тууган уруктарынын, дос туугандарынын жана жакындарынын коррупциялык байланыштарын текшерүү. Бешинчиси болсо, чиновниктердин жетишээрлик чоң айлык акы. Ошол эми достор, бул видео сиз үчүн пайдалуу же кызыктуу болсо, мен абдан кубанычтамын. Жана мен сиздин комментарийлериңизди окуйм, ар бир комментарийлериңиз, лайктарыңыз үчүн абдан ыраазымын. Жана албетте каналга катталганыңыз үчүн да терең ыраазычылык. Алдыда жаңы пайдалуу, кызыктуу видеолор күтөт достор. Каналдан алыстабаңыз, келерки видеодон жолугушканча сак саламаттуу болуңуз.